отставкага кеттим. Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө кайрылуу жасады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан өлкө башынын кайрылуусун жарыялады. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кече жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүү болот. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери, күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз талапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Хадисте дагы пайгамбар айткан: "Сени ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба" деген. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк, ошончолук кордук көргөзөбүз. Ким күнөөлүү болсо ошонун баарын тартат. Мен ошондой. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берерlerди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Мен бүгүн президентке жолугам. Бул маселени чечебиз. Бүгүн аягына чыгарабыз. Мындан ары туруктуулук болушу керек. Менин оюмча эң биринчи келишимге келишүүбүз керек. Ал кырдаал мыйзамдуу жолго түшкөндөн кийин арызымды жазып, экс-президент болуп калайын деген. Мен ошол чечимди сунуш кылам. Аны кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши, деди ал. Саясий куугунтук болбойт. Бул тууралуу аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан маалымат жыйынында премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Жапаров сот, прокуратуранын ишине кийгизилише албастыгын белгилеп кетти. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле өнүккөн өлкөлөр сыяктуу криминалды жок кылып, таза өнүккөн мамлекетти түзөлүчү. Силер жардам бергилечи мага. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен силерге сөз берем. Саясий куугунтуктардан менин үй бүлөм жана бир туугандарым баарыбыз жон терибиз менен өттүк. Саясий куугунтуктан, адилетсиздиктен, менчелик өткөн араңыздарда бир да адам жок болуш керек, дейт ал. Эскерте кетсек, аларча мамлекеттик резиденциясындагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Садыр Жапаров премьер-министр кылып шайлап, жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген. Президенттин өз арызы менен кызматтан кетүү же кетпөө маселеси бүгүн чечилет. Садыр Жапаров маалымат жыйынында Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшө тургандыгын айтты. Мен ага отставкага кетүүнү сунуштайм. Чечимди өзү кабыл алат. Бүгүн чечим кабыл алабыз деп ойлойм. Президент 3 күндөн кийин отставкага кетем деп айткан. Ал убакыт өттү. Башка жол жок, деп билдирди Жапаров. Кадрларды Атамбаевчи, Бакиевчи деп бөлбөөгө чакырды. Премьер-министр Садыр Жапаров атка минерлерди Атамбаевчи, Бакиевчи жана башка топторго бөлбөөгө чакырды. Маалымат жыйын учурунда журналисттер ИИМдин жаңы жетекчисинин Раим Матраимов менен байланышы бар экенин айтып, бул боюнча анын пикирин сурашты. Улан Ниязбеков 15 жыл убакыттан бери ИИМ системасында иштеп келе жатат. Ал жаш кадр. Ошол себептен тандадым. Бирок жамаатка тааныштырып жатканда убактылуу дайындалганын айттым. Өзүн көрсөтө алса калат, болбосо алмаштырабыз. Матраимовдун, Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин
Жээнбековдун кадрлары десиңер. Келгиле мындай сөздөрдү таштайлычы, деди Жапаров. Анын айтымында эгер адам чыныгы кесипкөй болсо, кимдики экени маанилүү эмес. Ошондой эле Жапаров адам билимдүү болсо, мурда кайсы президент менен иштегенине карабай кызматка отургузуу керек деген пикирин кошумчалады. Садыр Жапаров паспортко улуту деген графа кайра киргизилерин айтты. Кыргызстанда 2017 жылкы үлгүдөгү паспортто жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги тууралуу маалымат алып салынган. Бирок ал электрондук форматка өткөрүлгөн. Кыргызстандыктар жакында паспортуна улуту деген графаны коштурса болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйынында айтты. Биздин Мекенчил партиясынын шайлоо программасында паспортко мурда алып салынган улуту деген графаны киргизүү маселеси бар болчу. Алгачкы иш күндөрүндө эле бул маселени чечтик. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын техникалык жактан бул маселени чечүүгө 60-90 күн кетээрин айтышты. Бул убакыт өткөн соң паспорт алуучулар мурдагыдай улутун жаздырып алса болот. Бирок эч ким мажбурлабайт, каалоочулар гана жаздырат, деди Жапаров. Эске салсак, Кыргызстанда 2017 жылкы үлгүдөгү паспортто жарандык, улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги электрондук форматка өткөрүлгөн. Паспортту чип аркылуу окуганда баардык маалымат толугу менен чыгат. Отставкага кеттим. Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө кайрылуу жасады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан өлкө башчынын кайрылуусун жарыялады. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кече жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүү болот. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери, күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы баардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз талапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун.